Улуттук курама командага караганда жаштарыбыз күчтүүрөөк. Жаштарды алгыла. Улуттук кураманын ордуна жалпы жаштарыбызды алып баргыла деген инсандарга 5 фактор. Ошондой эле кече болуп өткөн Палестина Кыргызстан улуттук кураманын катарындагы Кыргызстан Оман беттеши тууралуу да айтып өтөбүз. Анда акырындык менен даяр болсоңуз, мен баштадым. Алгач дал ошол жаштар күчтүүрөөк деген пикирди ойлогон инсандарга 5 факторду айтып өтөлү. Эң биринчиден, албетте, бул тажрыйба маселеси. Улуттук курамадагы оюнчулар жылдар бою эл аралык деңгээлде Азия кубогу, дүйнө чемпионатынын тандоо турлары сыяктуу чоң басым болгон оюндарда ойноп жүрүшөт. Бул тажрыйба жаштарда али толук боло элек. Экинчиден, албетте, бул физикалык жана ошондой эле психологиялык туруктуулук. 23 жашка чейинки оюнчулар техникалык жактан чыгаан, күчтүү болушу мүмкүн, бирок узак турнирлерде күчтүү ата-анаштарга каршы психологиялык чыдамдуулук жана ошондой эле туруктуулук жагынан улуттук курамадагы оюнчулар алда турат. Үчүнчүсү, албетте, курамдын тандалышы, терилиши, курамга кошулушу. Улуттук курам өлкөдө эң мыкты, эң формада жүргөн футболчуларды чогултат. Ал эми U23 тагыраагы негизи жаштар болсо, жаш курак чектөөсүнө байланыштуу бардык мыкты оюнчуларды чогулта албайт. Демек, улуттук курама дегенибиз бул эң күчтүү 11 топ курам. Ал эми жаштар курамасы эң келечектүү 11 топ курам деп айтсак туура болот. Ал эми максаттары дагы айырмаланып турат. U23 жаштардын өнүгүүсүнө тажрыйба топтоого багытталган. Ал эми улуттук курам болсо жыйынтык алып келүүгө, эл аралык деңгээлде өлкөнү сыймыктантууга милдеттүү болгон. Албетте, азыркы учурда биз мактанууга эч нерсебиз жок. Ошентсе дагы биздин улуттук курамабыз бар экендигине шүгүр кылып, аларды колдоого милдеттендиришибиз керек. Гүйөрман деген нерсе дагы дал ушул нерсени туюндурат. Гүйөрман командасы үчүн, клубу үчүн күйүп жанган инсан дегени туюндурат. Биз гүйөрмандардан колдоону күтөлү, болду. Биздин милдетибиз ошол. Ал эми жыйынтык чыгаруу оюнчулардан. Ошондой эле бешинчиси, эң акыркысы. Албетте, U23 оюнчуларында энергия, ылдамдык, күрөшкө кайрат көбүрөөк болот. Бирок бул алардын жалпы күчтүү экенин эмес, келечеги чоң экенин көрсөтүп турат. Жаштар чынында эле мыкты өнүгүп жатат, бирок улуттук курам азыркы учурда эң күчтүү футболчулардан түзүлгөн. Ал эми U23 курамасы болсо келечектеги улуттук курамдын негизгиси, бирин-бири толуктоочу түркүктөр. Кезектеги кийинки оюндар, албетте, Кыргызстандын улуттук курама командасы CAF Nations Cup 2025 турнириндеги жүрүшү болду. Бул турнирде алгачкы турунда биз Түркмөнстан менен 1-1 эсебинде тең чыктык. Бул оюндагы жалгыз голду Кожо Жоэл ишке ашырган болчу. Ошентип бизге алгачкы упайды тартуу кылды. Сүйүнүп кубанып жаттык. Экинчи оюн ошол биз күткөн, биз тең телеш оюн алып барган Оман командасы. Бирок бул беттеште тилекке каршы камбектин натыйжасында жеңилип калдык. Тагыраагы Кыргызстан оюнчулары Тамирлан Кузубаев 24-мүнөттө эсеп санын ачып, Кыргызстанга үмүт отун жандырган болчу. Бирок Оман командасы 90+2-мүнөттө Исам Аль-Собахи гол жаратып, эсеп санын теңип койду. Жок дегенде тең чыгууга үмүттөнүп турган гүйөрмандар 90+5-мүнөттө үмүт өтүп таптакыр өчүп калды. Тагыраагы Исам Аль-Собахи толук кандуу 2 гол жаратып, камбектин натыйжасында Оманга жеңишти тартуулап берди. Ал эми биздин оюнчуларыбызга эмне болду? Оюн жүрүшүндө чындыгында бардык нерсе эң мыкты деңгээлде өнүктү. Тагыраагы биринчи бөлүм эң мыкты деңгээлдеги оюндар тартуулган абалда гүйөрмандардын да купуна толду, башкы машыктыруучунун да купуна толду. Ал эми бардык нерсе экинчи бөлүмдө башталды. Ошондой эле бул жердеги эң негизги катачылыктар бул башкаластан кетти. Тагыраагы оюндун жүрүшүндө оюнду улантууга мүмкүндүк бербестен ар бир стыктар үчүн, ар бир жөөлөнгөн тирештер үчүн башкалас ышкырыгын жаңыртып, оюн нугун, оюн тизигинин таптакыр бузуп салды. Ошондой эле биз Кыргызстан улуттук курама командабыздын киргизген голдорун жокко чыгарды. Эми биринчи эле тагыраагы Кайрат Жыргалбек уулу Дарбаачага кооптуу учур жараткан учур эң мыкты мүмкүнчүлүк болчу. Тагыраагы ошол учурда голду эсепке алыш керек эле. Анткени мындай учурлар футболдо көп кездешет.
Ошол эле Арсенал кылган иштери, мисалы буштамадан көтөргөндөрү, тагыраагы стандарттык абалдардан пайдаланган учурларда оюнчу дарбаачынын алдын тосууга жетише алат. Бул АПЛда көптөгөн голдордун киргизүүсүнө жана ошондой эле ал эсепке алуусуна алып келген. Бирок Телекке каршы кече күнгү болгон беттеште бул нерсе орундалган жок. Биздин голубуз эсепке алынбады. Мейли, бул жак Англия, АПЛ болсун, башка болсун дейли, Европа тарабы экен. Өзүбүздүн Азияда, Азия кубогунда болгон окуя. Алыс кетпестен, дал ушул Оманга каршы беттешти алып көрө турган болсок, анда дагы биз бир эсебинен тең чыккан болчу. Кожо Жоэл дагы ошол убакта гол киргизген. Ошол учурдагы Кыргызстан курама командабыздын дарбазасына кирген голду байкап көрө турган болсок, Оман оюнчулары Эржан Токотаевди жыгыткан. Бул бир. Экинчиден, топ түшүп баратып, бир эмес 2-3 оюнчунун колуна тийген. Голду эсепке алды. Бул дегени азыркы учурдагы жыйынтык менен эки анчы пикир жаратат. Тагыраагы эмне үчүн АФКда гол эсепке алынды дагы, эмне үчүн бул жерде КАФада оюн сандары эсепке алынган жок. Тагыраагы биз киргизген гол эсепке алынбады деген суроолор күйөрмандар арасында жаралбай койбойт. Негизин алганда эле ушул жаатында билгендер болсо, достор, комментарийге жазып кетиңиздер. Билбегендер биз окуп көрүп таанышып алалы. Мен деле чын алганда ошол нерсени голго эсепке алса туура болмок деп ойлодум. Ал эми экинчи гол эми бул жерде чынында эле Кожо Жоэлдин колуна тийип калды. Ошол себептен оюн жокко чыгарылды. Гол жокко чыгарылды. Андан кийин бардык нерсе 75-мүнөттөн кийин башталды деген эмнеде? Анткени Оман оюнчулары экинчи бөлүмгө түшкөндөн кийин эле акырындык менен биздин оюнчулар сындырып баштады. Алгач Эржан Токотаев тепкиледи. Ал жерде сарап кагаз эмес, кызыл берсе деле туура болмок. Анткени Эржан Токотаевдин денесине барып, буту менен тепкилеп салды. Бул жерде топко да тийген жок, башка да кылган жок. Ал убакта Эржан Токотаев топту кармады, жатты и оюнчу келтирип Эржанды тепкилеп салды. Башка калыс болсо, дароо Сараев кагазын көрсөттү. Экинчи көрүнүш бул Валерий Кичинде. Валерий Кичинде сындырган учуру. Ал жерде да кооптуу ойнолуп барды, башка болду. Андан кийин дароо эле биздин оюнчулар ачууланып баштады. Бул көрүнүктүү туруктуу эле көрүнүш. Бул биринчиден өзүбүздүн оюнубузга жок болуп кетет. Экинчиден жалпы эртеңки келерки оюндарга дагы ал оюнчу катышпай калышы мүмкүн. Биздин оюнчуларыбыз дагы ачууга алдырып баштады. Бул туура эле көрүнүш. Ал эми үчүнчүдөн Абдурахманов сындырып баштады. Тагыраагы оюнда өзүн эң мыкты таризде көрсөтүп келе жаткан дарбаачы Эржан Токотаев сындырды бул бир. Экинчиден коргоонда мыкты оюн көргөзүп келе жаткан, ошондой эле командабыздын лидери болгон Валерий Кичин сындырышты. Үчүнчүдөн жарым коргоонда эң мыкты оюн көргөзүп, оюнчулардын биздин оюнчуларыбыз каршы чабууга чыгуусуна жардамчы болгон, ал эми атаандаштын каршы чабуулун тоскон Абдурахмановду дагы сындырууга аракет кылышты. Бул да болсо үчүнчү көрүнүш жана эч кандай кызыл кагаздары берилген жок жана ошондой эле голдор эсепке алынган жок. Оюн таптакыр бузулду. Биздин оюнчуларыбыз оюн тизгинин акырындык менен жокко чыгышты дагы ачуулукка алдырып жиберишти. Бул нерсенин бардыгына башкы калыс себепчи болду. Мен жеке пикирим ушундай. Эми эртең акыркы беттешибиз Өзбекстанга каршы. Ал оюнда кандай натыйжа чыгат билбедим. Эгерде утула турган болсок анда жок дегенде 5-6-же же болбосо 7-8 орунга ойноого дагы бир мүмкүнчүлүк жаралат. Бул болгону тажрыйба иретинде кабылданышыбыз керек дагы. Бирок кийинки оюндарда мындай нерсе кайталанбашы керек. Буюрса кийинки оюндардан улуттук курамадан жеңиш күтүп калабыз. Эгерде байкаган болсоңуздар, акыркы 5 беттеште биз болгону катары жеңдик. 3-1 эсебинен жеңебиз, андан кийинки оюндарда тең чыгуу, жеңилүү менен келе жатабыз. Буюрса кара булуттар башыбыздан өтүп, жарык нур чачкан күндөр дагы келер деген үмүт менен биз күйөрмандар улуттук кураманы аягына чейин колдоого аракет кылабыз. Ал эми акыркы сөз кылуучу оюн бул албетте Кыргызстан-Палестина оюну. Намыс, эрдик жана достук оюну болуп өтү десек туура болот. Тагыраагы U23 Азия чемпиондугунун тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Палестина чыныгы драмалуу оюн көрсөттү. Биринчи тайм тең чыгуу менен бүткөн болчу. Негизги голдор экинчи бөлүктө гана орун алды. 81-мүнөттө кыргызстандык Кеммерк пенальтиден тааткарып эсепти ачты. 1-0. Бирок кошумча убакытта Палестина командасы намыска жыгылып туруп болсо дагы
90+3 мүнөттө эсепти теңейди. 1-1. Баары тең чыгуу менен бүтөт деп ойлогон учурда кыргыз жигиттери кайрадан оюндугун өз колуна алып, намус үчүн акыркы чабуулга чыгышты. 90+5 мүнөттө кайрадан Кеми Мерк голландиялык Ван Персини эске салган укмуш баш соккусу менен экинчи голду киргизип, Кыргызстанга 10-9 жеңишти тартуулады. Натыйжада Кыргызстан алгачкы 3 упайга ээ болду. Оюндун соңунда майданда өзгөчө көрүнүш орун алды. Палестина оюнчулары көөдүнүн баса албай, көз жашын тыя албай, узак убакыт талаада туруп калышты. Бул көрүнүш күйөрмандары дагы таасирдентпей койгон жок. Алар Палестина желегин көтөрүп, достук маанайда атаандаштык колдошту. Кыргыз оюнчулары дагы ызага муунган палестиналык жаштарды жубатып, дем берип, футбол достуктун көпүрөсү экендигин дагы бир жолу далилдешти. Бул оюн жигиттерибиздин мүнөзүн гана эмес, спорттук чыныгы рухун, атаандаштык менен достугун, билимдигин жана ошондой эле эң мыкты деңгээлдеги оюн экендигин даңазалаган унутулгус беттеш болду. Буюрса, кийинки беттеш 6 сентябрда Өзбекстанга, ал эми акыркы чечүүчү беттешибиз Шри-Ланкага каршы орун алат. Демек, биз күйөрмандар өз үйүбүздө, өз жаштарыбызды, өз келечегибизди пайдаланып тургузууга жардам беришибиз керек. 12-оюнчу ар дайым силер менен.